Элбир суугжайт деп жазылганда, бирок эч ким доказать эткен эмес мунучу. Биздин ошо камерага түшүп суура алган чыгып калды да. Жок болуп бараткан ак илбирсти коргоого жергиликтүү жана дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу маселесин биринчилерден болуп көтөргөн Кубаныч Жумабай уулу ак илбирсти коргоо боюнча Бишкек декларациясынын кабыл алынышына эмгеги зор. Андан бери Кыргызстанда өкмөттүн жана жаратылышты коргоочулардын демилгеси менен бул жаатта далай долбоорлор ишке ашып, көп жакшы иштер жасалды. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын чоң гранттары менен биздин Кыргызстандын ичинде өзгөчө корголчу аймактар түзүлдү. Батыш Тянь-Шанда эки аймак түзүлдү. Каначуу, Алатай. Андан тышкары Ысык көлдө дагы Хан-Тенгири деген парк түзүлдү. Ошонун баарын түзүүгө көптөгөн финансылык каражаттар керек да. Ошонун баарын келишинде ушул артында ушул эл аралык деңгээлде кабыл алынган декларациянын жардамы болду да. Кыргызстандын ак илбирсти сактоо, тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү, тоолуу өлкөлөрдүн досторунун тобун түзүү сыяктуу экология жаатындагы жогорку бааланган ийгиликтүү демилгелерин улай дагы бир эл аралык маанилүү жеңишке жетишти. Кыргызстан демилгелеген жаратылыш чек араны тааныбайт деп аталган жаңы резолюцияны Бириккен Улуттар уюму бир добуштан колдоп берди. Сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята наша инициатива. Кыргызстан тарабынан демилгеленген резолюция учурда эл аралык регионалдык жана эки тараптуу деңгээлде актуалдуулугу өсүп жаткан. Экология жаатындагы Бириккен Улуттар уюмунун мүчө мамлекеттеринин чек аралык кызматташтык маселелерин камтыган адистештирилген документтердин бири болуп саналат. Биздин өлкө эл аралык тоолуу өлкөлөр үчүн экологиялык көйгөйлөрдү чечүү планын сунуштады. Бул окуя кыргыз дипломатиясынын жеңиши деп ойлойм. Резолюциянын негизги максаты 2030 жылдын күн тартибин ишке ашыруу жана туруктуу өнүгүү принциптерине негизделген жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу менен биргелешкен иштерди жүргүзүү. Муну менен келечек муунду таза, коопсуз жана туруктуу чөйрө менен камсыз кылуу боюнча биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо тармагында чек ара кызматташтыгын бекемдөө болуп саналат. Бул дүйнөлүк масштабтагы мындай конвенция, документ, чечим азыркы учурдагы баягы экологиялык коопсуздуктун күчөп турган учурундагы убагында кабыл алынган бир актуалдуу мындай документ болуп саналат да. Негизинде Кыргызстанда жаратылышты коргоо боюнча 12ден ашык конвенция болуш керек менин билишимче. Ошолорду аткаруу боюнча Кыргызстан азыркы учурда өзүнүн жаратылышты коргоо жаатында көп иштерди алып барып атат. Кыргызстан сунуш кылган резолюцияны кабыл алуу менен дүйнө коомчулугунун алдында турган экологиялык көйгөйлөрдүн маанилүүлүгү жана туруктуу өнүгүү үчүн биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо, калыбына келтирүү жана пайдалануу боюнча биргелешкен чечимдерди табуу үчүн эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү зарылдыгы тургандыгын айгинелейт. Трансшекара маселелеrini өнүктүрүү биздин соседтер мамлекеттер менен биз эле эмес, мисалы Индия, Непал, Бутан ал жагынан дагы караса, ошол мамлекеттер дагы трансшекара маселелерин дагы абдан чоң андай иш чараларды жүргүзгөнгө андай мүмкүнчүлүк берет да бул неме резолюция. И жалпысынан бул резолюция Кыргызстанга биз андай тилектешпес бир топ мындай жакшы экология тармагынан андай көп долбоорлорду алып келет деп. Резолюциянын бир добуштан кабыл алынып, дүйнөнүн 60 мамлекетинин ага авторлаш болушу бул Кыргызстандын демилгесинин актуалдуу экендигин тастыктайт. Ошондой эле эл аралык коомчулук тарабынан климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана туруктуу өнүгүү маселелерин илгерилетүүдө Кыргызстан активдүү кадамдарга барып жатат дегенди түшүндүрөт. Айжан Омолдошова, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.